Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Ош шаарындагы Нооруз майрамына катышты. Мээрим багында даярдалган сүмөлөк ачуу жөрөлгөсүнөн соң Борбордук аянттагы майрамдык программага күбө болду. Эдил Байсалов жалпы жарандарды майрамы менен куттуктап, токчулук, молчулук каалады. Шаардык дене тарбия жана спорт комитети тарабынан уюшулган спорттун улуттук түрлөрү боюнча мелдештерди көрүп, ишкерлер, сүрөтчүлөр жана кол өнөрчүлөр катышкан жарманкеге катышты. Эң негизгиси кандай гана кыйынчылыктар болбосун, быйыл албетте мына эл аралык кырдаал, ар жакта согуш болуп атат, бер жакта экономикалык дүйнөлүк кризис абалга келип атабыз. Бирок мунун бардыгынан жалпы Кыргызстан элибиз муну башынан мындан да кыйын учурларды кетиргенбиз. Эң негизгиси жергебизде тынчтык, ынтымак, биримдик болсо, бардык кыйынчылыктын жеңебиз. Буюрса азыркы жазгы иштерге көңүл бурулуп, бир дагы бош талаа калбасын деп бизге тапшырма берилип атат. Ошол жалпы мамлекетибиз жерлерде, ар бир айылда, ар бир үй бүлөдө бардыгыбыз ушул эгин талааларыбызды эгелик, бактардыбызды тигелик. Быйыл мына 26 миллиард сом болуп көрбөгөндөй азыркы учурда биздин дыйкандарыбызга колдоо көрсөтүлүп атат. Күйүүчү май жагынан дагы удобрениялардын баарын алып келип атат. Буюрса ушунун бардыгы эми бул мамлекеттик масштабта айыл чарба. Бирок мен кайрыла турган суранычыбыз шаардыктар болобу, айылдыктар болобу, бардыгыбыз азыр ушул үлүш жерлер көп калган, айдалбай, эгилбей, ошонун бардыгына быйыл биз көңүл буруп, бардыгыбыз үй бүлөлүк азык түлүк коопсуздугубузду камын жазында көрөлүк.